Таласта мектеп окуучусу көз жарды. Учурда Ымыркайдын атасы делген жаранга кылмыш иш козголгон. Ал мына ушул жана башка жаңылыктардын топтому менен ынтымактын эфирдик убактысын кабарлардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Саламатсыздарбы? Таласта 7-класстын окуучусу көз жарды. Бул тууралуу журналисттерге Акыйкатчынын облустук өкүлү Жакшыгүл Узакбаева билдирди. Өспүрүм кыз азыр өз үйүндө эне баланы абалы канааттандырарлык 14 жаштагы кыз менен жыныстык катнашка барган деп 18 жаштагы жаранга өткөн айда кылмыш иш козголгон. Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, кыз менен бала былтыр декабрь айында жыныстык катнашка барышкан. Кийин өспүрүмдүн апасы чатак чыгарып, экөөнү 1 ай мурунда үйлөнтүп коюшуптур. Азыр тергөө 1 айга узартылганы маалымдалууда. Учурда Кыргызстанда балдарга карата сексуалдык зомбулукка каршы мыйзам долбоору талкууланып жатат. Ал жогорку кеңеште 2 окууда кабыл алынган. Тишин дарылатып, өлүмгө кабылган жарандын окуясын Бишкек шаардык прокуратурасы текшерет. Буга чейин Саламаттыкты сактоо министрлиги менен Улуттук госпиталдын комиссияларынын иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча 21 жаштагы Касымалы уулу Нурландын өлүмүнө алып келген дарылоо ишинде кеткен кемчиликтер үчүн Улуттук госпиталдын бет жак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулназаров жана дарыгер Айнура Алымбаева кызматынан бошотулган. Бирок алар кызматтан мыйзамсыз алындык деп сотторго кайрылган. Натыйжада жогорку сот аларды кызматка калыбына келтирүү боюнча чечимдерди күчүндө калтырган. Жабыркаган тараптан дарыгерлерге чара көрүү тууралуу арызы боюнча Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш иш козголгондон быйыл 4-сентябрда баш тарткан. Учурда ал иштүү тергөө шаардык прокуратурага тапшырылды. Борбордук шайлоо комиссиясында илимий эксперттик кеңеш түзүлдү. Мекеменин маалыматына караганда, анын максаты шайлоо системасынын маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу. Кеңештин тутумуна Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик технологиялык университетинин окумуштуу окутуучулары жана аналитикалык борбордун жетекчиси Байыш Нурматов кирди. Илимий эксперттик кеңештин башкы милдети биринчи кезекте коомдук ачык көзөмөл. Ошондой эле маалыматтык шайлоо системасынын коопсуздугун жогорулатуу. 15-октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт, 13 талапкер учурда үгүт иштерин жүргүзүүдө. Мамлекеттик сырлардын сакталышын жакшыртуу чаралары сунушталууда. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып, 2-окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Депутат Абдывахап Нурбаевдин айтымында тышкы жана ички саясат, социалдык блок, аскердик жана техникалык дарамет, экономика жаатындагы мамлекеттик сырларда көрүлүүчү мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоо, мамлекеттик сырларды коргоо маселелериндеги жалпы багытты аныктоочу жоболорду белгилөө мыйзам долбоорунун негизги максатын түзө турган белгиледи. Мамлекеттик сырларды коргоо улуттук коопсуздуктун кепилдиктерин камсыз кыла турган эң маанилүү бөлүктөрдүн бири болуп саналат. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети жалпыга бирдей аскердик милдет жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Мыйзам долбоорунун максаты аскерге жана альтернативдүү кызматка чакырууда коррупциялык жагдайларды четтетүүгө байланыштуу коомдук мамилелерди жүзөгө ашырууга багытталган. Маалыматка ылайык, аскерге чакырууда соттуулугу бар, сак саламаттыгы боюнча деген критерийлер алып салынууда. Ошондой эле маңзаттарга көзөмөл боюнча мамлекеттик кызматынын жоюлгандыгына байланыштуу түзөтүүлөр киргизилүүдө. Казакстанда 150 000 кыргызстандык эмгектенет. Бул тууралуу эл аралык миграция уюму даярдаган баяндамада айтылат. Анда Казакстандагы кыргызстандыктардын саны 2016 жылы 40%га көбөйгөндүгү маалымдалат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине кошулгандан кийин мигранттарды эсепке алуу токтотулган. Мигранттар көбүнчө Алматы жана Астана шаарларында иштешет.
Чоңалайдагы жер титирөөдөн жабыркагандардын жүздөөү кышка чейин үй салып бүтүшпөйт. Буга жеңилдетилген насыяларды ала алышпай жатканы себеп. Анткени ипотекалык кредиттин талаптары боюнча карыз 60 жаштан ашкан жаранга насыя берилбейт. Буга байланыштуу тургундар көйгөйдү чечип берүүнү Чоңалайга иш сапары менен барган өкмөт башчыдан суранышты. Кененирээк Бегимай Асанова айтып берсин. Май айындагы жер силкинүүдөн улам 600дөн ашуун турак үй түрдүү категорияда жабыркаган. Учурда анын 500дөн ашыгында курулуш иштери башталган менен 100гө жакынында жумуш таптакыр башталган жок. Негизги себеп каражаттын тартыштыгында. 50сү курулушка келерки жылы камынууну чечсе, калгандардын документи жараксыз деп табылган. Насыя ала албай, үйүн баштай албай жаткандардын катарында Инаят Шадыбекова да бар. Bir aydan aşıp ketти, ипотекага документ тапшырам, барам, келем. 10 жолу бардым окшойт ушунун артынан. Күйөөң 65ден ашкандарга берилбейт деп. Эми балам бар, мектепте мугалим болуп иштеген. Ошол балам атынан тапшырып койдум, 10 күн болуп калды. Эми эртең менен замакинге чыксам, бүгүн келселер чечип берет, эми чыда сабыр кылың деди. Жабыркагандарга насыя берген ипотекалык компаниянын талаптарына ылайык кредит алуучунун жашы 60тан өтпөшү керек. Андан улуу болгондо насыя берилбейт экен. Азыр чектөө коюлган жаштан жогору 50гө жакын арыз келип түшкөн. Эми аны ушул маселени биз жакын арада чечейин деп атабыз. Эгерде ошолордун баласы, чогуу турган баласы же мындай үй бүлөдөгү ушул жаштары туура келе турган болсо, ошолорго арыз кайрадан жазып, кайрадан ошол тизмелер райондук акимчилик аркылуу бекитилип, областной администрацияга жиберет. Бул сыяктуу көйгөйлөрүн жергиликтүү тургундар кечээ күнү өкмөт башчы Чоңалайга жасаган иш сапарында айтууга жетишти. Башка районго салыштырмалуу кыш эрте түшкөн чоңалайлыктар шилде суугунда үйсүз калуудан кооптонуп жатышат. Мен премьер-министр катары, урматтуу менин бир туугандарым, мен түшүнүп атам. Азыр абдан оор акыбалда турасыңар да. Бир аз кайрат кылып чыдап койгула. Биз өкмөт тарабынан колубуздан келген иштердин баарын көрөбүз. Өкмөт башчы тез арада чоңалайлыктардын көйгөйүн оң тарапка чечип берүүнү убадалады. Ошол эле учурда райондогу социалдык объекттердин абалы жана курулуш иштери менен таанышты. Ушул тапта Чоңалайда жалпы 3 мектеп жана бала бакчалар курулуп жатат. Алардын катарында Кашка суу айылына 3 кабат заманбап мектеп салынууда. Мектеп 375 окуучуга ылайыкташтырылган 3 кабаттуу жалпы сметалык баасы 62,5 миллион. Бүгүнкү күндө 6 миллион акча каражат ушу подрядчиктерге берилип, азырмынаки айланасы тосулган, фундаменттер бүткөрүлгөн. Имарат 1968 жылы курулган болсо, арадан 40 жыл убакыт өттү. Андан бери окуучулар аргасыздан ушул имаратта билим алышууда. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2010 жылы имаратты жараксыз деп тапкан. Өкмөт башчы курулушу башталган социалдык мекемелер менен турак үйлөрдү узагы менен келерки жылы толугу менен бүткөрүү аракеттерин көрүп жатканын айтты. Ошол эле учурда калкка керектүү болгон каражаттарды табуу жолдорун караарын кошумчалады. Бегимай Асанова, Азам Бузриков, Ынтымак. Берүүнүн соңунда сиздерди биздин сайтка чакыра кетейин. Бул жана башка жаңылыктар Ынтымак чекиткейчи сайтына да жайгаштырылат. Сайтка баш багып, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтар менен таанышып туруңуздар. Кабар маалымат программасынын күндүзгү чыгарылышына назар салдыңыздар. Алдыда болсо аба ырайы.